Рахмат, Дастанбек Арсбекович. Биринчиден, учурдан пайдаланып, жалпы Кыргыз Республикасында ооган согушунун катышкан ардагерлерибизди бүгүнкү датасы менен куттуктап, чын ден соолук, узун өмүр каалап кетким келет. Ашырбек Мойдонович, мен Нарын районундагы ушул жашоочуларынын жашоочулар менен барып жолугушуп келдик. Төмөндөгүдөй көйгөйлөрдү айтып, ошолорду сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келет. Биринчиден, баягы жол салынганда экономия болгон акчадан ошол Нарын районундагы айылдарда жол салынат деп убада берилиптир. Бирок кандайдыр бир себеп менен ошол экономиянын көп акчасы башка райондорго, ошол жолдун 90% Нарын району менен өтсө дагы башка райондорго бөлүнүп кеткенине бүгүн ошондой факт болуп турат. Мен айта турганым, Нарын районунда ошол центральный трассадан Акматов Жумабек көпүрөсүнөн оңго бурулган Карачи Жергетал айыл өкмөттөрүндө жолго ошол жака 35 километр деп заявка беришиптир. Бүгүнкү күндө анысы 20-га кыскарып, 10-го кыскарып, эми бүгүнкү күндө дагы канча болоруна алар так жооп ала албай турушат. Ашырбек Мойдонович, ошол жол салынганда экономия болгон акчаны ошол тиешелүү райондун жолдоруна бөлүшүнүнө сиз дагы бир көңүл буруп койсоңуздар. Кийинки айта турган маселе, мына региондорду өнүктүрүү жылы болуп, региондорго көп көңүл буралы деп быйыл көп ошо маанилер, иш-чаралар жасалган турат. Ошол иштин алкагында айылда жарандар суранып атат. Ашырбек Мойдонович, кредит алганга барганда эле жанагы пайызы, үстөк пайызы асыраак кредиттерди жөнүндө сөз болуп атат да. Ошолго барсак дейт, очередь 400-500 кылып жазылып, ал бизге тийбей атат дейт. Мындай райондо айылдарга мисалы бирдей кылып айыл өкмөттөр менен сүйлөшүп тең бөлүп берсе, ал жакта кимдин таанышы бар, ошол банкта туугандары бар, ошолор биринчи жазылып, ошолордун маселелери чечилип атат дейт. Биз ал андай арзан пайызда кредитке жетпей калып атабыз. Ошол бир тең баарыбызга тең уктуу мындай таралса деп сураныштарын айтып атышат. Анан Ашырбек Мойдонович, өткөндө таза суу боюнча ушул жакта жыйын болгондо Нарын районунун жер көчкү айылынын документтери жок, туура эмес деп ушул таза суу программасынын жетекчиси айтты эле. Бирок ал андай эмес, 3 жылдан бери ал документтер дайын экенин көрүнүп калды да, мындай тастыктап чыктык. Нарын районунун жер көчкү айылынын таза суусуна быйыл салынышына бир көмөктөшүп берсеңиздер. Документтерин баары бүткөн экен. Рахмат.